Мен 1976 жылы Кыргыз мамлекеттик университетинин филология факультетин бүтүп анан ушул радионун босогосун аттап калдым. Себеби бул жерде баягы журналисттик иш экен. Анан баягы бала кезден ошо жазсам, бирдекени элге, журтка айтсам, бир чыгармачылыгымды элге таанытсам деген ой тилегим бар эле. Анан ушул радионун иши мага жагып, анан ошо 76-жылы жайында келген, 77-жылы биринчи ошо жаңы жылдан баштап анан ошо штатка алынып, ушул жерде иштеп калдым. Дегенде Жаштардын үнү деген радио станция бар болчу, ошону иштедим. Андан кийин музыкалык берүүлөрдүн редакциясын иштедим. Иши кылып ушул жерде ушунча жыл жүрүп, мен иштебеген редакция деле калган жок. Радиодо иштедим, теледе иштедим. Иши кылып ушул жерде канча редакция болсо ошонун бар жогунда түгөлү менен иштеп чыктым да. Эми радио деген, телевидение деген бул коомдун мугалими болот. Бул жерде ошо бир нерсе билип, бир элге айтам, дейм деген бир чыгармачылыгы бар, интеллекти бар адамдар иштеш керек. Элдин бар жогу ушу радиодон үйрөнөт көп нерсени, радиодон угуш керек. Ар кандай жаңылыктар болобу, бир башка бир көркөм бир туындулар болобу, ошону бир татымал кылып, жакшынакай кылып ушу эфирге алып чыгыш керек. Мага ушул кызмат жакты, анан ошон үчүн өмүр бою ушул радионун, телевидениянын босогосунан кетпей ушул жерде азыркыга чейин иштеп келатам. Кесип деген нерсе бул аябай кымбат нерсе болот да. Адам кесип аркылуу оокат кылат, кесип аркылуу тиричилик кылат, үй бүлө күтөт, кадыр барк күтөт. Ошол кесибим, ырыс кешигим деген бир сөз бар болчу бизде. Ошо кесип аркылуу ошо бул дүйнөдөгү болгон баягы өзүнүн энчисин терип жейт, акча иштеп табат, кадыр барк күтөт. Жана башка ошо кесип деген нерсе ошондой кымбат нерсе болот. Аны баарыбыз билишибиз керек. Ошон үчүн кесибибизге жоопкерчиликтүү мамиле кылышыбыз керек. Ким кесибин жакшы билбесе, ал кор болуп калат, түрткүнчүк болуп калат. Ары бар дейт, бери кел дейт. Иши кылып кесибин ар бир адам жакшы билиш керек. Ошо менин кесибим радио журналист, тележурналист болдум, радио журналист болдум. Ушу журналистика менин нан таап жеп жүргөн кесибим. Биз эфирден туура сүйлөгөндү, туура жазганды, туура айтканды, бир маселелерди көтөрүп чыкканды, ошолорду чачыратып элге айтып бергенди билишибиз керек. Биз эми бирөөнүн коомчулукка башка кызмат кыла албайбыз. Бизди ошон үчүн сыйлайт коомчулуктагы. Ушулар сөздү туура айтат, калыс айтат, ошо информацияны туура жеткирет, бир адеп акылактык бир нерселерди, ыйман маселесин, башка бир гумандуулук маселелерди көркөм тил менен болсо дагы, жанагыдай маалыматтын тили менен болсо дагы туура айтып, туура жеткирип, туура берип турушубуз керек. Болгон милдетибиз ошол. Ошон үчүн бизге мына өкмөт ушунча имараттарды салып берген, момунча каражат коротуп, момунча аппараттарды алып берген, канча бир байланыш кызматтары бар. Эң башкысы бизди угуп турган, бизди көрүп турган канчалаган бир көрөрмандар, угармандары бар. Биз ошолордун табитине ылайык келе турган татымал, жакшынакай бир материалдарды эфирге берип турушубуз керек. 90 жыл деген бир адамдын өмүрү да. Анан эми 90 жылдын ичинде ошо Кыргыз радиосу, Кыргыз коомчулугунун өсүп өнүгүшү үчүн, алгалаш үчүн, мындай бир азыркыдай бир берекелүү замандын келиши үчүн аябагандай чоң эмгек кылды.
Kesipdeşlerimdi uşul 90 yıldık maarekelik toyu menen çin yüregimden kutlukdayım. Mundan nары da uşu eldin işeniminde olup, eldin köngülünde olup, jakşynakay ukturulardı, jakşynakay gösterүүлөрdü efirge berip jürör ele. Esenlik bolsun.